Аксу районунун Отрадный айылына элдери нааразычылык болуп чогулатат. Чогулаткан себеби буга чейин 4-5 жыл мурун башталган суусу до сих пор бүтпөй атыптыр подрядчиктерден. Ошо подрядчиктер ошол канча убакыт калган, эмне себептен сразу бүтүрүп бербей атат. Анан бул 4-5 жылдан бери ошо таза суу кирип атып, азыр эски насос, эски скважинанын насосу да күйүп кетиптир. Ошо менен азыр ошо Отрадный айылында суу жок болуп калыптыр. Же жаңыдан жок, же эскиден жок. Анан ошол 5 жылдан бери эмнеге бүтүрүп бербей атат? Ким көзөмөлдөйт ушул тууралуу? Анан ушул кылып аткан иштеринде дагы анча-мынча кемчиликтер бар экен деп азыр биякта элдер өздөрү айтып берип атат. Ушуну жогорку бийликке жеткирип берип койгулачы. Ушу көзөмөлдөөчү органдар эртерээк көзөмөлдөп, ушу суубузду чечип берсе жакшы болот эле деп элдер чогулаттыр. Азыр өздөрүнөн силерге сурап берем. Кышында суук түшкөндө келет, аңырайт, оңурайтып казат, шлангдарды таштайт. Засыпка жок, трамбовка жок, көм салат. Жазында тоң кеткенден кийин ошол жерлер түшөт, салган люктары түшүп кеткен да. Ошо болот булар. Казылат. Калагандай турбаны ташташат, бүттү. Астына подушка жок, үстүнө засыпкасы жок. Уребен эчтекеси жок биякта. Люктарын карагыла, азыр суу толо. Азыр любой люкта. Турбалар турганда мен аркы дүкөн жактан келатып, кулап кетип, бутум сынып мына 1 жыл төшөктө жаттым. Мына элдин баары билет. Качан уже менин бутум сынгандан кийин, анан кийин барып 2 айдан кийин жабылды бул. Ошо төлөп бердиби? Төлөгөн жок, төлөгөн жок. Негизи могул азыркы деген бул деген. Бутум сынганын көрүп туруп, эч кимсе жардам берген жок. Жардам берген жок. Туура. Ошо деген мына айыл башчы бала көчө көрдү. Этасынын алдындагы мондай үлүктөрдүн баарын деген толуп кетиптир. Анын баарын тазалап чыктык. Буту соолор тазалады. Координировать этчү жигит. Ошол жерде бак түгүл ошо таза суунун бухгалтери. Анан дагы ошо контордо жүргөн секретариат бүт бардыгы ошондой көчөмө кыдырып, почти что как насильно катары, положенный катары давай төлөсүңөр деп төлөттүрдү. А бирок өздүк салым ушуну Канча бердиңиз сиз? Сиз канча сом бердиңиз? Бардыгынан 2000ден берди да. Ар бир кишиби же ар бир түтүн? Ар бир түтүн. Анан эмне үчүн, кандай кызыкчылык үчүн ошону алынды? Мына азыр данный момент негизи азыр 420 түтүн бар, Люктарыбыз ушул ойдон калды, бүт бар ушул ойдон калды. Люктарыңар эмне болуп атат ошо? Болуп жатпайбы? Полный ушундай. О, жандын суусунан эле толуп калган могу. Жок, муну жүйүлөт жандын суусу, балким жанагы шлангды бошотканда бир аз тешилгенби же ошолунду. Замазка жок да моякча. Замазкалар берилген. Топкалар жөн эле салынып калган да буларчы. Анан могу жандын ушул ойдон киргизип салса. Бул люк, ушул эле люкта ушундай суу барбы же башка да люктар бар? Полный айылдын ишин түшүп кеткен. Бул деген сууч ылдый, жарым метр ылдый. Суу деген бул деген еще цветочки. Суу деген еще цветочки. Малдын өлүктөрү жатат. Мышыктын өлүктөрү жатат. Крысалар жатат. Бүт бара жатат. Биздин Отрадный айылында көп жылдан бери келе жаткан көйгөйүбүз бар, ошо таза суу көйгөйү. Жаңы салынып келаткан ошо суубуз 5-6 жыл болду бүтө элек. Эски система менен колдонуп келатканбыз, бирок ошо тилекке каршы эски системанын дагы насосу иштен чыгып, азыр же эски суудан жок болуп атат, же таза суудан жок болуп атат. Анан эл бир аз кыйналып жатат да. Анан ошо өтүнүчүбүз эски системаны болбосо жаңы системаны аяк башына жакшы чыгарып, соңуна жакшы чыгарып, бүт эрежелери менен бүт өзүнүн проектный жумуштарын аягына чейин чыгарып туруп, анан ишке айылга элге суусун берсин деген өтүнүчүбүз бар. Өкмөт акча бөлүп берген экен, толук акча бөлүп берди деп ошол чогулушта өзү айткан. Анан эмне себептен токтоп атат, эмне себептен жумушу кармалып атат, айтыш кыйын. Акимдер деле келген, акимдер келген. Акимдер деле келип, акимдер деле чече албай атабыз да, обращениябыз өйдө жактагылар эле. Как можно кайрылыш керек. Как можно өйдө жак эле Бишкек карап берсе деле ушунучу. Как можно өйдө? Аким деле келип атыптыр, бүт келип атыптыр. Алардан эле толук чыкпай атат азырчы. Негизи айтканда. Урушулту кызыктар киши жок буга чечип берейин деген. Анан азыркы данный момент мына элдин көпчүлүгү көбүнчө жаштар турат боякта.
Элде азыр суу жок 3 күндөн бери. Питьевой суу жок. Арыктагы курттаган суудан ичип атабыз. Жакын жер бар арыкка жеткенибиз. Плагылып ташып алабыз. Ырактар бар, кемпир-кесектер бар, алар деген суусуз отурат. Ушунун көйгөйүн кантип чечиш керек? Же жаңысы иштебесе, же эскиси иштебесе. Жок дегенде эскисин иштете туралы деп боякта элдерде вопрос болуп атат. Анан ага мындай сунуштар кирип атат. Ошол эскисин иштетип туруш үчүн жаңы насос алып салыш керек. Аны эл жыйнап береби акча? Кайсы убакта чогулат? Кандай чогулат? Анан ушул жерде сунушта жанакы өздүк салым деп кошулган акча бар. Соопу деп түзүлгөндө ошо банк эсебин ачабыз деп ошол жерге чогултулган акча. Анан элдер айтып атат, ошону алып туруп элден чогулткан акчаны элдин пайдасына чечип, ошого насос алып, азыр салып жаңысын. Ошо менен иштете турсак, анан калганын дагы өкмөт чечип береби, ким жардам берет, ошо жаңыны кийин шашпай жылуу учурда жасап, жакшылап эметип берсе, бүтүрүп берсе деген ойда. Антпесе биздин подрядчиктер дайыма кышкысын чилде түшкөндө келет. Мисалы скважинаны чилде түшкөндө келип туруп цементтешти. Ошолор канчага чыдайт? Мына булардын баары эми люктардын баары, крышкалардын баары күйүлүп түшүп атат. Ал канча жылга келет? Бул деген Итак эле чыпылар болду эле, кырсыктар болду эле, балдар түшүп кетип, аялдар түшүп кетип. Эми ушул кандай болот? Бул кайдыгерлик канчага чейин болот эми? Ошондо азыркы силерге эски скважинага насос салынып, ошо пока суу чыгарып берип туруш керек экен да. Анан муну азыр эмес, жайында жасап берсин. жок бул мындай болуп атат. Жайын эмес. Азыр деген аз деле бетон куйса болот, аз деле жуулуу, аз деле келип иштерин бүткөрө берсин. Булар деген азыр жайында десең бүт ошо менен көчүн кысып жок. Жок ошо менен. Качественный кылып, болгон жерден бар көзөмөлдөп берсин, ошо көзөмөлдөп жакшылап жасап берсин. Элде кылып. Люктарга суу кирбесин, сурабалар ичи жок экен. Болсун, азыркыдай суу болбосун. Бул деген биз 100 жыл иче турган суу эмес, 50 жыл, 100 жыл иче турган суу. Ошону жакшынакай, татынакай эле бүтүрүп берсин, ошону эле суранабыз. Мына же жаңыдан жок, же эскиден жок болуп калды дейт. Жок дегенде эскисинин насосу эле күйүп кетиптир. Азыр пока насосун өзүбүз эле чогулткан акчанын эсебинен ошо насос салып берип турса, биз суу ичип турат элек. Анан муну колдон келишинче жаңында эле эрте эле бүтүрүп бергени жакшы. Бирок эми такыр суу жок калган чакта азыр эскине колдонуп туралы деп ошону бир чечип берип койсоңор, урматтуу бийликтегилер, өкмөттөгүлөр, мына элдер суранып атат, элдер кайрылып атат. Текшерүү менен, инвалидтер эмне болуп атат ошо? Инвалидтер эмне болуп атат ошо?